3 фильтрди коюп ал. Ошондо эч качан кыйналбайсың. Биринчиден, кээ бирөөлөр ошондой арзыбаган кинодон, арзыбаган музыкадан өзүгө мотивация же отурган жеринен туруп ыргы берет да. Мен ушундай не көрсөм дагы өзүмө ички сезимдерге киргизбейм ал нерсени. Мотивация дагы берип кое албайм. Менде туруктуулук бар, ошондуктан мен жөнөкөй нерселерден мотивация же алсыздык же күчсүздүк албаймын да. Кээ бир адамдар бир кинону көрүп ыйла берет да. Ыйла берет. Жашоодо бир кичинекей белекке кубанып кетет. Жок, андай болбош керек. Жөнөкөй нерселер, ушул арзыбаган фильм сени сезимдериңди ойноп коюп атса, сен демек өтө жумшаксың. Мени таасирлендире албайт да. Ал эми экинчи маселе бар, бир нерсени кылаарда эч качан, мисалы алгебраны окуйсуң мектепте, геометрияны окуйсуң, биологияны кааласаң окуйсуң, себеби бул мектептин мыйзамы турабы. Ошол сыяктуу зериктим дейт бүгүн, жалкоолук кылдым дейт, кылгым келбеди дейт бүгүн кээ бирөөлөр. Жок, ошол нерселерди дагы предмет катары көрүш керек. Зеригишти дагы жеңе билиш керек. Ошо зеригишти дагы өзүңүзгө предмет катары көрүп кылышыңыз керек да. Зериккен учурда да кылышыңыз керек. Түшүндүрүп бериш мисалы сизге кыйыныраак болуп аткан болушу мүмкүн, бирок туруктуулук бул маселе. Кылышыңыз керек. Ал эми үчүнчү маселе көргөнүңө ишенип кете бербе. Ар бир нерседе уккансыңбы, көрөсүңбү, илимсиз адам ушундай көргөн нерсесиге, бир жолу уккан нерсеге ишенип кете берет да. Көптөгөн китептер жалган жазылган. Көптөгөн айтылып жаткан сөздөр сизге жалган. Баарына береке деп ишенип кете бербең, алданып калбаң. Текшерип көрүң. Фильтриңиз болсун демекчимин. Ар бир маселе демек эндешим.